урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, сиздердин назарыңыздарда Аргументтен куш кабар программасы, анын алып баруучусу мен Айгерим Кожобекова. Маанилүү жаңылыктар менен кыскача тааныштырабыз. Владимир Путин кыргыз бийлигине сыртын салуудабы? Рыскелди Момбеков кайсы партия менен шайлоого бараарын ачыктады. Иса Өмүркулов ара жолдо калды. Компромисс көйжү сайты жазып чыккан макалага таяна турган болсок, Россиянын президенти Владимир Путин кыргыз бийлигине сыртын салууда. Пандемия учурунда биздин бийлик чет өлкөлөрдөн жардам сурап кайрылганы баарыбызга маалым. Бирок Орусия эмнеге жардам колун сунбай койду деген суроо жаралды. Кээ бир аналитиктер Орусия кыргыз бийлигине кыйын кезде сыртын салды дешүүдө. Эмне үчүн Путин ошондой кылды? Путиндин бул кадамын Атамбаевдин камалышына байлагандар да жок эмес. Ошол логикага таянсак, Путин менен кыргыз бийлигинин ортосунда карама-каршылык барбы? Улуу держава алакандай Кыргызстанга кыйын учурда жок дегенде 200 миллион доллар бере алмак. Чындыгында Путин оң көз менен караган болсо, бул акча Россия үчүн анча деле чоң сума эмес. Кээ бир аналитиктер Кыргызстандын кийинки президенти Путин даярдап жатат деген пикирлерди кыйыр түрдө билдирүүдө. Бирок кимди даярдап жатканы бүдөмүк бойдон турат. Рыскелди Момбеков кайсы саясий партияны жетектеп шайлоого бараары тууралуу өзү ачык пикирин билдирди. СДПК саясий партиясынын активдүү мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков менен Ирина Карамушкина партиянын катарынан чыкты деген маалымат тараган. Бул тууралуу Момбеков: "Мен партиядан кеткен жокмун, саясий кеңештен кеттим. Себеби саясий кеңеш жакпай жүргөн. Бул боюнча эмнеге жакпай жүргөнүн убагында Фарид Ниязов келгенден кийин дагы айткам. Биздин партияны учурда башка бирөө талашып жаткандыктан 2-июнда сот отуруму болот. Эгерде каршылаш тараптын пайдасына чечилсе, жаңы СДПКнын курамы менен шайлоого барабыз" деген пикирин калтырды. Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркуловдун саясий жолу татаалданганы тууралуу компромисс кейжи жазып чыккан. Учурунда Атамбаевди журт атасы деп айга күнгө теңеп, асманга көкөлөтө мактаган Иса Өмүркулов эле. Бирок анын позициясы Атамбаевдин башына кара булут капталганда 180 градуска бурулуп кеткендиги дагы белгилүү. Башкалар сатса да сен сатпашың керек эле деп пикирин билдиргендер да чыкты. Иса мырза андайларга түшүнмөксөн болуп моюн толгоп кутулган. Шайлоонун жылында көзгө көрүнгөн атка минерлер активдүүлүгүн күчөтүүдө. Эмнегедир алардын арасында Өмүркулов көрүнбөйт. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, көшөгө артында өтө таасирдүү адамдарга Иса мырзанын кереги жоктой өңдөнөт. Ал таасирдүү адамдардын айтымына караганда, бир жолу саткан адам экинчи ирет күлүп туруп сатат деген имиш. Ушуну менен биздин программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.